Бүгүнкү күндө Ысык көл дүйнө элин суктандырган туризмдин мекени болуп калды. Президентибиз Садыр Жапаров олуттуу басым жасап, бүгүнкү күндө Ысык көл мурдагыдан да коргоого жана аяр мамилеге кылууга муктаж экендигин белгилеп, кечиктирилгис чараларды көрүүгө тапшырма койду. Бул ишти сапаттуу аткаруу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдарын керектүү шаймандар жана кийимдер менен камсыздап, сүйлөшүүлөрдүн негизинде Туркия мамлекетинен катер алууга жетиштик. Садыр Жапаровга рахмат ушу ишти баштаган. Мурун мындай болгон жок эле. Президент Садыр Жапаровга да рахмат. Биз эми таң калып атабыз ушу. Биз мынакей кудан буюрса атайын ушу волонтерлор тобу келди. Ушул министрликтин кылып жаткан ишин биз жогорку деңгээлде 100% эмес 1000% деңгээлде баалап дагы мындан аркы иштерине да аралаша бермекчибиз. Ар кандай таштандылар таштайт, уят нерселер да бар. Баклажка салфандан баштап бүт съедобный, несъедобный ар кандай айнек бутылкалары толтура. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине ийгилик каалайбыз. Биз болсо жергиликтүү бийликтер баардык жагынан колдоолорду көргөзгөнгө даярбыз. Канча 30 жылдан берги мындай масштабдуу иштер башталып болгон эмес. Ушу көлдүн астында таштандыларды мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин демилгеси көтөрүп аткан биз үчүн чоң жаңылык. Еще мындай айтканда бизге жардам да ушу экология тармагына кызматкерлерине эң чоң жардам болуп атат.